Асель Кадырбекова. Жамандыктын баары артта калды. Кыргыз эстрада ырчысы Асель Кадырбекова жол кырсыгынан кийин биринчи үй бүлөлүк сүрөтүн жүктөп, жашообузда бир гана жакшылыктар болсун, жамандыктын баары артта калды деп жазган. Жана ошондой эле бүгүн 10 сентябрда ырчы Нурлан Насип 30 жашка чыкты. Учурда туулган күнүн белгилеп жатат. Бүгүн 10 сентябрда ырчы Нурлан Насип 30 жашка чыкты. Ырчы учурда туулган күнүн ата-энеси жана бир туугандары менен белгилеп жатат. Бул тууралуу Нурландын соц тармакта жарыялаган билдирүүсүнө таянып, Барометр билдирет. Нурлан Насиптин туулган күнүндө бир туугандары билектерин алып келип, жакшы каалоо тилектери менен куттукташты. Ага утурлай эле ырчынын кесиптештери, достору, туугандар да куттуктап жатышат. Нурлан Насип Токтогул районундагы Терек Суу айылында 1990-жылы 10 сентябрда жарык дүйнөгө келген. 1997-жылы өзү туулуп өскөн айылдагы Курама Улуу Турсунбек аттуу орто мектепте билим алган. Мектепти аяктаган соң Мураталы Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын салттык аспаптар бөлүмүнө кирип, аны 2010-жылы бүтүргөн. Нурлан 5 бир туугандын 4-сү, 2 эжеси, 1 байкеси жана 1 карындашы бар. Алгач сахнага 2008-жылы Жаным аттуу ыры менен чыккан. Өзүнүн алгачкы жеке концертин 2011-жылы элге тартуулап, 2012, 2013, 2014-жылдары жылдын эң мыкты ырчысы намына ээ болгон. Ырчынын Барометрдин жалпы жааматы туулган күнү менен куттуктап, чыгармачылыгына ийгилик каалайт. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Алмаз Шаадаев. Бизге 2-3 аялы алуу менен алек болбогон, жаш кыздарга кызыкпаган депутат керек. Кыргыз эстрада ырчысы Алмаз Шаадаев биздин өлкөгө кандай президент жана депутат керектиги тууралуу өз ою менен бөлүштү. Мен ойлоп калдым, биздин өлкөгө президент аскер адамы болуш керек экен деп. Ал эми депутат болуш үчүн жүрөгүндө ыйманы бар адамдар керек. Бизге акчасына ишенип, 2-3 аял алуу менен алек болбогон, жаш кыздарга кызыкпаган, Кыргыз үчүн иштейм деген адам керек. Кантип эле 30 жылдан бери ошондой адамдар жок бизде. Чындыгында кошуна мамлекеттерди көрүп уяласың. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Анжелика. Депутаттык атанып жаткандар эркекче сөз бергенди дагы унутушкан. Ырчы Анжелика өлкөдөгү абалды көрүп, зээни кейип жатканын айтат. Менин 18 кызым бар. Баары таланттуу. Ар бирини өзүнчө жакшы көрөм. Буйруса алдыда көптөгөн пландар бар. Мен оорубашым керек деп өзүмө мотивация берип жатып, өлкөбүздөгү абалды көрүп кайра зээним кейип кетет. Жетекчиликтин маданиятка, билим берүү тармагына болгон мамилесин ойлоп, депутаттыкка аттанып жаткандардын кээ бири эки жүздүүлөр. Бизнес жаатында жүрүп, айтканын аткарбагандан кийин булар башкасын эле кыйратпайт. Эркекче сөз бергенди дагы унутушкан. Ар ким өз кызыкчылыгы үчүн адамдарды акчага кызыктырып, өздөрүнө мактоо сөздөрүн жаздырышууда. Эх, уйкусуз түндөр, келечекти ойлой берип жүрөк орукчан болду. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Курманбек Мамыров. Актер. Ата-энемдин мага болгон ишеничин талкалап алгым келбейт. Мекен тасмасынын прокатка чыгуусуна Маданият министрлиги тарабынан уруксат берилбей, анын жаратуучулары айласы кетип YouTube каналы аркылуу эл назарына коюшкан. Тасмадагы милиция кызматкеринин образын жараткан келишимдүү актер көпчүлүктүн купулуна толуп, кызыгуу жаратып жаткан чагы, ролун жеткиликтүү аткарып, элдин көңүлүнөн түнөк тапкан актер менен тааныштырабыз. Туулган жери Ош шаары, туулган жылы 1994-жылы 22-январ. Билими Кыргыз-Орус Славян университетинин юриспруденция факультетин бүтүргөн. Бою 1,85 см, салмагы 75 кг. Учурда актер, модель. Курманбек, саламатсызбы? Сиз калың элге мекен тасмасына жараткан образыңыздан кийин таанымал болуп жатасыз. Бул тасмага кимдин сунушу менен тартылып калдыңыз? Бул сиздин биринчи ролуңузбу? Саламатсыздарбы? Мекен кинотасмасына чейин Медербек Байкенин Шайлоо жана Шаман деген кыска метраждуу кинотасмаларында образ жараткам. Ал долбоор эл аралык фестивалдарда көптөгөн сыйлыктарга жетишти. 2019-жылдын сентябрь айында Медер Байке кастинг жарыялап, ага мени чакырышкан эле. Алгач эпизоддук рол сунушталып, бирок 2-3 саат өтпөй кайра милиция жетекчисинин ролун беришти. Өзүм 2017-жылдан тартып кинолорго тартылып келе жатам. Сүйүү күчү кинотасмасында эпизоддук рол аткаргам. Ал эми Мария кинотасмасында башкы каармандардын
биринин ролун ойнодум. Ал кино ушул жылы кинотеатрларда коюлушу мүмкүн. Мекен кинотасмасы менен тартылган 3 толук метраждуу көркөм тасма болуп эсептелет. Таланттуу актерлор менен иштешкениме жана Бектемир Байке менен чогуу бир киного тартылганыма аябай кубанычтамын. Тасманы көргөндө сиздин ишенимдүү ойноптур деп жатышат. Элден ушундай алкоо угуу жагымдуу болдубу? Албетте жагымдуу болду. Элдин ыраазычылыгын татуу менин максаттарымдын бири болчу. Жакшы кабыл алганыңыздар үчүн жалпы кино сүйүүчүлөргө чоң рахмат. Өзүңүз образыңызды жеткиликтүү ачып бердим деп ойлойсузбу? Өзүмдүн ролумду жеткиликтүү деңгээлде ойнодум деп айта албайм. Эл тараза, эл сынчы демекчи. Канчалык деңгээлде ойногонумду эл бааласын. А мен актёрдук чеберчиликтин үстүндө дагы да көп иштеш керек экенин түшүндүм. Аткара албай, көп дубль менен тартылган учур болдубу? Эгер болсо кайсыл жеринде? Албетте андай учур болду. Кенде болгон жап-жаңы тишүүл мага чалуу келет. Ошол жерде мен таң калып караган учурумду 5-6 дубль менен тарттык. Тасманын көрсөтүлүшүнө уруксат берилбей жатканда бийликке нааразы болдуңузбу? Анда бир гана мен эмес, көпчүлүк адамдар нааразы болду окшойт. Биздин эң негизги максатыбыз Мекен тасмасы элдин жүрөгүнөн түнөк таап, бийлик өкүлдөрүнүн патриоттук сезимин ойготуу болчу. Буюрса, бул тасмадан кийин көптөгөн адамдардын ой өзгөрүп, коомго таза кызмат кылып, өлкөбүз өнүгөт деген ишеничтемин. Жетишпеген турмуштун айынан башында коррупционер болууга мажбур болгон милиция кызматкеринин ролун ойнодуңуз. Эгер сиз чындап 5-6 миң сом айлык алып, иштесеңиз пара алмак билеңиз. Кызмат акым аз болсо дагы бул жолго такыр бармак эмесмин. Мен үчүн эң башкысы таза жол менен акча табуу. Атам кичине кезимден бери балам, адамгерчиликтүү бол, адилеттүү бол деп тарбиялап келет. Андай жолго баруу мен үчүн өтө уят иш. Ата-энемдин мүдөөсүн, мага болгон ишеничин талкалап алгым келбейт. Тасманы мактагандар да, сындагандар да болду. Кино тармагындагылар тасманын идеясы жакшы, бирок тонкий философия менен берсе мындан жакшы болмок. Баналдуу эле болуп калган деп жатышат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Албетте тыйындын эки бети болгондой эле киного дагы оң жана терс сындар айтылышы мүмкүн. Бирок мен тасма баналдуу болуп калган деген ойго кошулбайм. Балким ушуга чейин Мекенди коргоо идеясы чагылдырылган кино чыккандыр. Бирок Мекенде бул идеяны тереңдетип, кыргыз элинин негизги көйгөйүн чагылдырат. Тулган жерди көздүн карегиндей сактоо керек деген идеяны биринчи орунга коет. Мекен деп калдык. Сиз үчүн Мекен деген эмне? Мекен мен үчүн ата-бабамдын конушу, балалыгымдын балдай татуу учурларын өткөргөн жерим, чоң аталардан калган ыйык мурас. Аны сактоо, коргоо, урпактарга өткөрүп берүү биздин эң негизги парзыбыз. Алган гонорарыңыз кубулуңузга толдубу? Ооба, мен үчүн гонорардан да образымды жеткиликтүү ачып берүү маанилүү болду. Кыялыңыздагы роль. Эл аралык же Голливуд киносуна мелодрама, тарыхый боевик жанрындагы кинотасмаларда башкы каармандардын образын жаратуу. Эми маектин нугун чыгармачылыгыңыздын башатына буралы. Сиздин модель катары тааныйбыз. Бул чөйрөгө кантип келип калдыңыз? Моделдик чөйрөгө соода борборунда илинип турган жарыя аркылуу барып калгам. Негизи максатым моделдиктен кино чөйрөсүнө аралашуу болгон. Моделдиктен актёрдукка өтүү бир топ жеңил. Себеби камера алдында ишенүү үйрөнүп, тажрыйба топтойсуң. Эркек модельдердин биздин менталитет өтө жакшы кабыл албайт эмеспи? Көпчүлүктө сексуалдык ориентациясы адаттан тыш деген стереотип бар. Ушинтип ойлогондорго сиздин жообуңуз. Мындай ойлорго кошулбайм. Себеби каныбыз кыргыз болгондуктан жигиттик ар намыс мүнөз бар. Модель чөйрөсүндө айымга окшоп эркектер болот деген ойдон алыс болушубуз керек. Ушул убакка чейин эч ким менин моделдик чөйрөдө жүргөнүмө терс пикирин калтырган эмес. Модельдик кесип менен Кыргызстанда жан багуу кыйын экенин бул чөйрөдө иштегендер айтып калышат. Модель катары кайсыл долбоордон көп гонорар алдыңыз эле? Бул хоббиден тышкары эмне менен алексиз? Моделдиктен тышкары өзүбүздүн шириндик чыгаруучу ишканабызда апама жардам берем. Кесибим боюнча юристмин. Ошол багытка ишенимди улантсам дейм. Ал эми моделдик боюнча Корея жана Алматыда өткөн сынактарга катышып, эң көп гонорар алгам. Кайсы жердин кулуну болосуз? Ата-энеңиз, бир тууганыңыз тууралуу азык оолак кеп салып берсеңиз. Мен Ош шаарында төрөлгөм. Бала чагым Кара Суу районундагы Мөнөк айылында чоң ата чоң энемдин колунда өстү. Учурда ата-энем Бишкекте турушат. 3 бир тууганым, бир эжем, бир карындашым бар. Атыңыз өзгөчө экен. Ким койгон? Атам 6-классында чоң атасынан менден кийин баламдын атын ким коеюн деп сураптыр. Ошондо Курманбек деп кой деген экен. Ушул ысымга татыктуу болгонго аракет кылам.
Келишимдүү жигиттерге ашыккан селкилер көп болоору бышык. Сиздин тымыңыз жаткырып жүргөн кыздарга жооп алып берели. Жүрөгүңүз бошпу? Бош болсо кандай кыздар көңүлүңүздү бура алат? Учурда жүрөгүм бош. Ата-энемди сыйлаган, ыймандуу, түшүнүктүү кыз жолуктурсам деген ниетим бар. Тилегиңиз орундалсын, чыгармачылыкка ийгиликтерди жарата бериңиз. Маалымат булагы Супер Чекит KG